Кутмантаңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан таңкы регион. Сиздердин алып баруучуңуздар менен Адилет Токтомбетов жана ошондой эле кесиптешим. Мен Жазгул Кудайбердиева, сиздердин кызматыңыздабыз. Амансызбы? Саламатсыздарбы Кутмантаңыздар менен? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде аптанын башкы күнү, дүйшөмбү, буюрса бардык ишке чыккан эже айгаларыбызды жеңилдүү, жемиштүү күн болсун деп тилектешпиз. Мына ушул жумаңыздар жеңил болсун дейли. Ооба, жуманын башталышы жеңил болсун. Ооба. Мына ушундай кадырман телекөрүүчү, дүйшөмбү күнү эфирде сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүн дагы биз өзгөчө сиздер күткөн конокту чакырууга аракет жасадык, далалат кылдык деп айталы. Өзгөчө коногубуз бар, баарыңыздар күткөн, издеген, көксөгөн адамыңыздарды бүгүн биз атайын эфирге чакырдык. Ал ким деп турган болсоңуздар, таң эрте буйруса телекөрүүчүлөрдүн маанайын ачып, ууртуна күлкү келтиребиз. Анткени кыргызда бекерден айтылбайт болуш керек. Күлкү ден соолуктун мүлкү, күлкү өмүр узартат деп айтылат. Мына ошондуктан бүгүн биз таң эрте сиздерди күлдүрөлү, маанайыңыздарды көтөрөлү деп атайын бир шаңдуу коногубузду чакырдык. Бүгүн бизде конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген, өзүнүн эмгегин сиңирип келе жатат деп айталы. Анан күлкү чебери десек болот. Куудул, ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Канат Шаанаев бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, бирге болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер. Кудай насип эткен экен, бүгүн мынакей таң атпай атып Регион ТВ телеканалында эфирдебиз. Жандуу, тирилөй, живой, түз эфир. Барыңыздарга ийгилик болсун, жакшы күн болсун бүгүнкү күн. Алгачкы эле суроо, Канат Шаанаев, борборго келишиңиздин максаты? Эми ушул жерге келип Кандай жаңылык менен бөлүшөсүз? Кандай жагын айтайын? Жакшылык жагын, алдыда эмне бар? Ушуну айта кетсеңиз. Жылына бир жолу баягы бир жылда бир жолу келем, концерт койгон, өзүмдүн жеке отчеттук концертим. Анан той болгондо, заказ болгондо борборго келем. Негизги максат концерт, ошол 20 күндөн бери шаарда жүрөбүз, Бишкекте даярданып дегендей. Мынасы. Кудай кааласа, бүгүн 21 апрель болсо, 26 апрель күнү Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда биздин кезектеги концерт. Бул концерт эми юбилей. Сахнада 20 жыл сахнада күлкү сунам калкыма деген жаңы программада. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей барыңыздарга жаңылык калатарын да көрсөтө кетели. Биздин колубузда атайын чакыруу билеттери турат. Эгер сиздер ошол спорт ордосунда Канат Шаанаев агабыздын күлкү арнайым калкыма аттуу юбилейлик концертине келгиңиздер келсе, анда биз сөзсүз түрдө мына ошол билеттерди ойнотобуз. Ал үчүн экран астында жазылган номерлерге каалоо тилегиңизди же болбосо сурооңузду калтырсаңыз, биз буйруса мына ушул жерден жеңүүчүнү тандап сиздерге мына ушундай сон белекти ыйгарабыз. Концертке барып келүүгө сизде мүмкүнчүлүгүңүз бар. Андыктан экран астындагы номерге жазабыз, чалууга болбойт. Мисалы, жеңүүчүнү кантип аныктайбыз? Биздин коногубуз өзү таап берет, аныктап берет. Балким креативдүү күлдүрө турган суроо берсеңиз, Канат мырза күлсө. Жо, мен көңүлүм бош. Берешен инсанмын да. Ошондуктан келиңиздер, чамдаңыздар, WhatsApp номерге. Бирок чалууларды кабыл албайбыз. Сиздер бизге жөн гана WhatsApp аркылуу каалоо тилегиңиздер болсо жазсаңыздар болот. Креативдүү суроо же болбосо сонун каалоо тилекке биз албетте чакыруу билетин беребиз. Ооба. Эми сиз Канат мырза өзүңүз айтып калдыңыз, ар жылы апрелден баштап концерт коюп баштайм депчи. Жазында концерт коюп баштайм деп. Бул жазда башталдыбы концертиңиз? Январдан баштап апрелге чейин концерттик турнир өткөрөт экен да. Эмне үчүн дал ушул январдан баштап апрелге чейин сиз концерт менен жүрөсүз? Бул көпчүлүк болду буга Кыргызстан боюнча. Январдан баштап апрелге деген себеби концерттин бир өзүнүн бир учуру дейбизби, кези дейбизби, бир сезону болду деп коет го. Жай айында мисалы көпчүлүк элдер жайлоодо болот. Күн ысык болот. Анан өзүнүн баягы мезгилге жараша баягы элдер ошол нерсе менен алек болуп калышат. Күздө көбүнчө элдер той менен алек болот. Той башка учурда деле болот, бирок негизги баягы тойдун баягы чындап эле күн сайын күндө 5 пауза боло турган сезон күз той. Ал учурда дагы ошо элдер көпчүлүгү той менен алек болот. Той көп да, мисалы үйлөнүү той, юбилей, кыз узат той, үй той. Азыр эмне болсо деле ресторанда той неме болуп калбадыбы азыр. Жада калса Куранды деле ошол ресторанда окутуп атпайбызбы?
Ошон үчүн мен ойлойм, бул мен жеке оюм, ар ким ар кандай ойдо да. Январдан апрелге чейин мен ушул концерт менен алек болом. Эми 20 жылдан бери сахнада жүрөсүз да. Негизи куудул болуунун кыйынчылыгы, анан сизге куудул болуунун баягы жыргалчылыгы, сизди кубанткан жагы, сүйүнткөн жагы кайсыл жагы? Артыкчылыгы менен кемчилигин айта кетсеңиз. Плюс-минус зыяны дагы бар, артыкчылыгы, сүйүнгөн кербезибиз дагы бар. Мисалга, куудулдун не только куудулчулук, негизи ушу эл таныгандан кийин чыгармачылык инсан катары. Мисалы ошол куудул деп билет да көпчүлүк эл, мисалы мени. Башка жумуш, башка нерселерди жасай албайсың. Мисалы көчөдө мындай кандай башка кесиптин ээлериндегидей иш кыла албайсың, жүрө албайсың, соода кыла албайсыз мисалы. Бирөөнү алдай албайсың. Эң негизгиси ушу белгилүү адамдын тонкисттери аябай кандай көп да. Себеби маданият адамы дегенден кийин сени көрүп эл мындай күзгү болуш керек да. Биз эми устаттардан баягы мындай тарбия, сабак алган киши катары чыгармачыл инсан көп, назик, тонкисттери көп болот. Аны ошол тонкисттарды колдонбосоң, бир аз баягы чыгармачыл инсандарга таасирин тийгизип коесуң да. Не только өзүң эле, башкаларга дагы ушу артист ушу болсоң тегеле койчу деген сөздөр ошондон болот. Плюс жактары көп, аябаганда элдер жакшы көрөт, сыйлайт. Чай ичип кетчи анан, меникине жатып кетчи. Сүрөткө чыгып алалы, чай ичип алайлы. Жада калса акчаларын деле төлөп коет, магазинге кирсең чай ичип атсаң деле любой баягы жумуштарга барып калсаң деле керек болсо ошолдун жетеги ишкананын жетекчиси деле ордунан туруп деп сыйлап мындай жакшы нерсе да. Плюсу дагы бар, минусу дагы бар, зыяны дагы бар, пайдасы дагы бар. Куудул болуунун плюс минусу деле сурап койсок болмок экен да. Анан бул нерсени көтөрүп жүрүш аябай кандай кыйын. Азыр эми мындай жашоодо биз билбеген инсан ойго келбеген нерселер чыгып кетип атпайбы, техникалар. Ошого баягы фамилиятты кармап жүрүш, тез-тез алек болуп эмгектенбесең кыйын нерсе. Мисалы элге танылгандан кийин, белгилүү болгондон кийин ошол атты, ысмымды көтөрүп эмгектениш кыйын демекчимин. Ага чейинкиси оңой эле. Аны алып кетиш. Баягы сөз бар го, көтөрүлүш кыйын, көтөрүлүп ошол бир ордунда туруш, ордуңду кармап калып. Ордуңду кармап калыш өтө эле оор деп. Мен баягы ырчоо куудул болуу негизи чыгармачыл инсан жүргөн биздин кесиптештерде мисалы фамилия атты көп жылдан бери кармап жүргөн ушул чыгармачыл инсанга мен аябай кандай баа берем. Себеп дегенде бул баягы түйшүк, мисалы мен түшүнөм да, билем. Аны иште эмгек кылбасаң, аракет кылбасаң, өзүң ошол кесибиң боюнча иштебесең, азыр 6 ай деле 1 жылга жетпей эле уже унутуп калат эл. Ошону кармап турган чыгармачыл инсандын өзүнө мындай баа бериш керек да. Түшүнгөн адамга. Ошол эми дагы эмне дейбиз? Бул жакта суроо бар экен, саламатсыздарбы, концертиңизге кимдер катышат? Чыгармачыл топту суроодо окшойт биздин көрүшүлөр. Концертке эми реклама бергенбиз, буйруса республикабыздын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков агабыз келет. Ал киши аябай кандай жакшы мындай сонун киши да. Колдоп турат дайыма. Юбилей болуп аттыр. Келип бир куттуктап келсеңиз жакшы болот эле десем, болду энем деп неме кылат дайым. Гүлназ Сүйнөбек кызы досум юбилейин кем барып берем деп айтты. Андан сырткары биздин теңтуш куудулдар бар, биздин Нуркат, Эмил Алимов, да команда бар. Оштон да бир өзгөчө бир инсан келет, Окумуш Дервиш деп коет, көп жылдан бери сахнада жүргөн универсал да бир киши бар. Анын талантын концертке келгендер көрөт дегендей. Ошол өзүм командам бар, кыздар бар. Талант Анарбаев, мен агайым бар. Талант мырза да болот, Анарбаев. Ошол киши себеп болуп сахнага чыкканмын 2005-жылы. 4 жыл, 5 жылга жакын чогуу иштешкенбиз. Андан кийин өзүмчө жүрүп, кийин биздин
легенда атабыз агайыбыз Рахман Разыков агайыбыздын колунда жүрүп ушинтип аракет кылып келатабыз. Негизинен кесиптеш мен мына кичинекей кезде ар бир айдын 6-сы мыскыл жана тамаша дегенде ушундай улуумундагы кудулардын баарын көрүп калдым. Мына Абдылда Иманкулов ошол көрүп билип күтүп жүрүп көрчү элек. Күтүп жүрүп көрчү элек да. Негизи ошол кишилер менен аралашып концерт коюп жүргөндө элдин кабыл алуусу кандай эле? Анан азыр кандай? Ошону кабыл айтып койсоңуз. Жүрүп көрөбүз деп атпайсыңарбы? Мисалы 2010-жылы, 2011-жылы мен 6-эле класс болчумун. Анан бир телевизордон гана күтчүбүз да. Азыр кандай болуп атат? Ал жылдары баягы DVD диск деген чыгып, аябай мындай ар бир үйдө болуп калбады ойлойм. Ошол маалда баягы DVD-ден көргөн бала дешет эле да. Мисалы жүрүп калсак, DVD-ден көрчү элек го бул кодулду. DVD-де го деп. Анан жеңеле DVD-ге салып. Андан мурун телеканал DVD чыга элек деп телевизордон эле көрчү элек да. Биз деле бала кезибизде ошол артисттерди, кудулдардычылар баягы Арно концерт, мыскыл жана тамаша ушулар болуп калса, мен да чоңойгондо ушундай артист болсом экен деп ниет. Аны айла жок көрөт элек да бала кезибиз. Себеби башка эч нерсе жок да телевизордон башка. Азыр эми телефондон азыр каалаган нерсени көрөсүң да. Мурункудай эмес да. Мурунку эле жашоо жакшы экен эле, телевизордон айла жок көрөт эле, 2-3 эле канал тартат эле. Азыр эми өсүп келаткан жаш балдар кудулдарды көрө бербейт. Буга өзүбүз күнөөлүүбүзбү, кудулдар балким билбейм, заман талабыбы же көрбөйт да, биз көрчү элек. Азыр көрсө жаш КВНщиктерди көрүшү мүмкүн. Азыр учурда КВНщиктер көрөт. Бизге улуу муундагылар көп келет, ошол орто муундан баштап, аксакалдарга чейин айрыкча апаларыбыз, энелерибиз көп келет. Жеке мен өзүм концерттеримде энелер көп келет да. Неге? Себеби ошолор баягы жаш кезинде ошо телевизордон кудулдарды көрүп, ошол күлкүнү, баягы юморду сүйгөн, сатираны түшүнгөн адамдар өзүнчө бир бөлүк болот. Кудулардын концертин көрбөгөн адам жизнь көрбөйт. Жетелеп алып келсең деле көрбөйт. Күлкүнү сүйгөн, юморду түшүнгөн, сатираны түшүнгөн инсандар бул өзүнчө бир бөлүк да, бөлүк. Ошолор кичинесинде көрүп чоңойгондор ошолор. Азыр эми заман талабы деп айта кеттиңиз өзүңүз. Баягы юмор кандай болуп жатат? Мисалы кудулдардын сатирага бөлүнөт. Кудулдардын юмору менен ошо КВНщиктердин юморун кандай деп ойлойсуз? Кимдики күлкүнчтүүрөөк азыркы учурда? Негизи экөөнүн максаты бир эле. Элди күлдүрүш. Мындай стилдер, немелери бөлөк-бөлөк болот да, элди күлдүрүш. Мисалы бизге улуу муундагылар көп келет деп атпайсызбы? Улуу муундагылардын көпчүлүгү ал КВНга барбайт. КВНга карап көрсөңүздөр, ишенбесеңиздер, ушу зрительдер, жаштар, жигиттер, кыздар. Алар эми кыска нерсе менен баягы тамаша кылып, агым бөлөк да. Атак максат бир. Кудулдардыкы мисалы мындай сатирада, ар бир сатира ойноп атканда ошол сатиранын бир мааниси, максаты, бир айта турган ой болот да. Негизи сатира ушундай. Бир чындыкты ушул күлкү чеберчилиги менен, күлкү жолу менен жеткирүү. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде 26 апрель күнү Бишкекте спорт ордосунда боло турган Канат Шанаевдин 20 жыл сахнада күлкү сынам калкыма деген концертине чакыруу билетин жеңип алууну кааласаңыз, анда экран астындагы номерлерге билдирүү калтырыңыз, сурооңузду, каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болот. Биз мына ушул жерден түз эфирден сурооңузду, каалоо тилегиңизди конокко жеткиребиз. Анан бир маңдайыңызга жазылган инсанды тандап алабыз. Ассалому алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен сизге кааларым чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик болсун. Кыргыз элинин мыкты чыгаан маданиятка салым кошуп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүрүңүз. Кудайым сиздин баардык тилектериңизди кабыл кылсын, эки дүйнө бактылуулукту насип кылсын деп 504 абоненти жазыптыр, 373 абоненти жазыптыр. Кутман таң регион, ассалому алейкум Канат иним. Канатты бир эле куудулдук жагынан билбестен спорт жаатында да таанымал жигит. Суроо, футбол болуп атабы? Жеңем экөө, Күлжигит акаң дейт. Жеңем экөөбүз концертине чакырып берсең барып келет элек деп 373 абоненти жазыптыр. Күлжигит Сатыбеков агабыз эмеспи? Жок, жеңең экөөбүз барып келебиз деген, Күлжигит деген ат окшош болушу мүмкүн.
Мен эми футболдагы ойноп келем, көп жыл алек болгонмун, машыкканмын, даярданганмын. Эми тилекке каршы баягы жашым өткөн сайын бошобойт деле калат экенсиң. 7-8 жыл болуп калды токтоп калганына. Мен өзү ушу бильярдты, футболду аябагандай жакшы ойнойм. Бир эле кудулдукчу эмес, ырды дагы ырдайм, той дагы алып барам. Парадис деген дагы бир статус бар. Аны дагы мисалы Парадис дагы бөлүнөт да. 2-3 немеге бөлүнөт. Кимдир бир ырларга пародия жазышы мүмкүн, аны деле Парадис деп. Кимдир бирөө белгилүү инсандар турайт. Мен эми белгилүү инсандарды менден да мыкты тураган жигиттер турап жүрөт. Мен эми көбүнчө баягы аял кишини, кемпир чалдарды, аксакалдарды, чоң ата чоң энелерди, жаш балдарды ошол сатиранын жүрүшүндө өзүм жалгыз туруп алып күлдүргөндө ошол образга кирип чыга берем да өн менен. Ошондой бир неме бар. Азыр анда ушул жерден сизди кемпир чал кылалыбы? Кайсы жакыныраак сизге? Өзүңүз Мага үч неме мени Айырмасы жок. Билесизби, мен ушул жеке концерт жылда коюп эсептеп чыксам, быйыл 15-чи концертим экен. Ошол 15-чи жеке концерт, эми бу жерде мурун ар бир айдын 6-сында иштегем, өзүмдүн ойтобо группам бар, талант шоуда эмгектенгем, көп концерттерди, сатираларды ойнодук. Ну, алиги жеке концерт бөлөк да, башка. Ал өзүң жооп бересиң. Группада бардык, ошол группанын жетекчиси же болбосо бардык балдар менен биргеликте жоопкерчиликти мойнуңа алышың мүмкүн. Бул жеке концертте бул өзүң. Чуркашың керек, аракет кылышың керек, мээнет кылышың керек. Мээнетиңе жараша Аллах ошонун өзүрүн берет деп. Анда сизден суранып өтөбүз бир. Кыскача миниатюра көрсөтүп бербейсизби? Азыр бардык жерде барсаң телефонго тартып алат дейт го. Мен дагы телефонду алып даяр турам, сизди тартып алайын. Өткөн эфирде Кубан Алимов келип өзүнчө бир монолог айта кетти эле да. Сизден бир аз кыскача. Азыр бул кыз телефонго тартып алса, эми азыр бардыгында телефон да. Телефону жок Концерт адам. бүткөндөн кийин чыгарабыз. Жок, телефону жок адам жок да. Жада калса окуучулар да кичине. Инстаграм баракчабызга тартып коелу. Боло берет. Кай жерден чыгарсаңар да болот. Анан өткөндө бир жерде кетип атсам, бир аксакал телефон көтөрүп алып, бир айфон экен. Жанына келип, мен бош жүргөндө бу аксакалдардан көп нерсе алам да. Алардын образын, сүйлөгөн сөзүн, анан сүйлөп туруп калып, анан бир 5 мүнөт тиктеп туруп, анан жанына келип, аксакал деп мындай таанышып, бу телефонго жакшы эле түшүнөсүзбү, ата? Түшүнөм, любой түшүнөм. Телефонуңуз маркасы эмне? iPhone. iPhone 15 Pro Max. Топтоп, пейжем, топтоп жүрүп алгам. Кредитке деле беребиз дейт, мен наличие алгам. Бардык функцияларына, менюларына түшүнөсүзбү десем, любойуна түшүнөм. Баягы группалардан, WhatsApp-тардан, ушул Instagram, аяк-баяктардан мындай телефон чукуп отурганыңызда мындай баягы кыз келиндердин баягы сүрөттөрү чыгып калат. Мындай айтканда кыска кийинип алышып, мындай адамды не то немеге положенияга мындай немеге салып коет. Ошо кыз келиндердин сүрөттөрүнө кандай карайсыз десем, ага кандай карабайм, бага мындай чоңойтуп алып карайм, чоңойтуп. Ошондо точно көрүнөт. Чоң рахмат. Баракелде. Соннотко экен. Негизи кодулдар жашоодон алып эле тамашага салып коюп, биз анан ыкшып жатып күлүп калабыз кесиптешим. Анан баягы жогоруда эфирге чейин сүйлөшүп отурбодукпу? Соитбек Сейитказиев сиздин доор менен чогуу бүткөн агабы же сизден мурдабы же сизден кийинби? Жок, бизден алдын Бештапан кудулдар тобу. Мен 2005-жылы сахнага чыгып атпайм. Алар 2002-жылы болсо керек. Мен 3 жыл мурда. Бештапан кудулдар театр тобу. Алар көп жыл эмгектенип топ менен азырынча, мына азыр өздөрүнчө ар бири өзүнчө ушул концерттерди коюп жүрүшөт. Бардыгы мыкты инсандар. Мен аларды аябагандай мындай баалайм, сыйлайм. Алар эмнеге сыйлайм, баалайм? Алар баягы кыйынчылыкты көргөн кудулар да. Ошол эле мен дагы ошол нерсеге мындай илешип калганмын, остип калганмын, уаздар менен, автобустар менен барган жерлерде токмок жейсиң, таяк жейсиң, баягы афиша илесиң, туфли ичен, кыштын күндөрү чыгып кеткен күндөр болгон. Бирок азыркы чыккан, мына акыркы чыгып артист болом деп неме кылып жүргөндөр алардын бир чекесин дагы көргөн эмес да. Ошого аларды мен ошол катары сыйлайм, мындай алардын мындай неме кандай десем, бар бир муун деп айтылат, бир поколение деп. Ошол
ошолордо мындай сыйлайм. Канат мырза, сиз окуучулук учуруңузда үйдөгүлөр 1 сом бербесе мектепке барчу эмес экенсиз. Азыр балдарыңызда андай нерсе жокпу? Эми баягы кыздарым арасында баягы сөзсүз бир экөөсү тартып калган нерсеси да бар. Баягы характерлери баягы менин эң чоң кызым ушундай да, мен өзүм да кичинемде ошо. Кичинемде бир нерсе неме болсо, эсимде да ушу каерде болсо ошол жерде жыгылат элем да. Ошол нерсе болмоюнча 1 сом акча бербесе 1-класста мектепке барбайт элем. Апарып, жетелеп апарса да кайра алардан биринчи айланып келе берет элем. 1 сомду бергиле деп. Себеби баягы немеде бир нерсе алып жеш керек бала кездечи. Ушундай бир характерлер бар эле. Кыздарымда андай анчалык деңгээлде жок, но мен биринчи чоң кызым ушундай айтканын кылат да баягы. Кежер деп коебузбу? Ошол. Саламатсызбы? Талантыңыз өркүндөй берсин, ден соолугуңуз чың болуп, өмүрүңүз узун болсун, үй бүлөлүк бакыт жана дүйнө тынчтыгын каалайм. Бир суроом бар эле. Жер тоголок деп ойлойсузбу, же плоскийби деп туруп, мылтыкча калтырып коюптур, оозун чапкан. 0,55 абонент. Жер тоголокпу, же плоскийби деп турган. Кандай жазылса ошондой окуп берүүгө аракет жасадык. Ой бала, тор мектепте мугалим. Окуучуга айтып атат, ар бир класста мындай шок балдар болот. Бир комиссиялар келген, текшерүүлөр келген, баарынан сурап ошол ар бир класста шок бар, шустрый балдар болот. Сен турчу? Жердин формасы кандай түзүлүштө, балам? Мен кактан билем, эжеке таанытпайт, ушундай суроо бересиз. Мен өзүмө келе албайт. Дагы бир жолу айтам, алардын көзүнчө уят кылып, жердин формасы кандай түзүлүштө? Эжеке ушуну башка неме кылайлы, нидону кылбаң, эжеке 2 класстын балдары экен өзү. Коноктордун көзүнчө шерменде кылбаң, эжеке нормально. Чыг эшикке мойнуңду силкирсин. Дайым уят кыласың, бүгүн да уят кылдың. Чыг эшикке. Уруша бербең, чыгам, эжеке жер тоголок, сүйлөшөбүз, шашпай туруңуз. Эми жер тоголок деп айтып келишет илгертен. Айтып келишет, айтып келишпеген шактада деле тоголок экени билинип турат го. Элги 2 адам көрүшөт, 2 тоо көрүшпөйт дейт. Тоголок болгон үчүн айланып жүрүп бир күнү жолугат деген себеби бир встреча чыгып калат. Канат байке, өзүңүз жаш болсоңуз да 15-те жеке концертти берипсиз. Мындан да сонун ийгиликти каалайм сизге. Бар болуңуз, бай болуңуз. Мага билет бериңизчи, концертке барып, ой бир жыргап чер жазып келейин деп жазган абонентибиз бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, мына ушундай эгерде сиздин да сурооңуз, каалоо тилегиңиз болсо, анда экрандын астындагы жазылган номерлерге калтырыңыз дагы чакыруу билетин утуп алсаңыз болот. Эми сиз азыр айтып калдыңыз, балдарымдан мени тарткан дагы бар деп. Анан ошол сиздей болуп, күлдүрүп, куйкум сүйлөгөн, отурган жеринен күлкү тапкан балдарыңыз барбы? Талантыңыз балдарыңызга өтүп турбу? Билесиз, мен уул бала Кудай эм берер, жалаң кыз да меники. Талада жүрөр, сууга өтүп кеттик деп. Таланттуу кыздарым, таланттуу. Алманын түбүнө алма түшөт дегендей. Ушул 15 жолу жеке концерт деп атпайсыздар. Ошонун ичинен 3-4 жолу сахнага чыгышкан. Илгериден баштап мындай аралыгы 3-4 жыл арасында чыгып келишкен. Интернетте бар, YouTube'га Канат Шанаев деп концерттерди көрсөңүздөр болот. 2022 жылкы концертте кыздарым чыккан. 30 жашымда 2000 кайсы жыл экен. Ушундай, алар да ырдашат, таланттуу. Бар бир кыз баланын орду ал нерсеге бара-бара уже акыркы немелерде чыгарбай айтам, себеби чоңоюп калгандан кийин өздөрү деле тартынып калат экен, бирок таланттуу. Экинчи кызым инструмент ойнойт, пианино ойнойт, ырдайт дагы, чоң кызым дагы. Ушундай таланттуулар билинип турат. Кимди күлдүрүүсүзгө кыйын? Эми кыргыз тилин түшүнбөгөнгө кыйын да. Себеби башка улутка ошондой деңгээлде сүйлөй албайсың да ошол тилдерди. Ошон үчүн кыргыз эместерди күлдүрүш кыйын да. Кыргызча түшүнсө күлөт. Анан ал улутка ошол тилде сүйлөшүм керек, ошон үчүн. Бирок мимика менен деле баягы таланттуу жигит күлдүрсө болот да.
мен баягы тил таппай калганда эми башка мамлекеттерге деле барып жүрдүк да ошондой кыймыл аракеттер менен билдирген убакыттар болуп калган. Ошол дагы эмне дейбиз. Негизи бизде Россияда да мекендештерибиз бар да, анан сиз Гербен концерт кылып Россияда мекендештерге да коюп келесизби? Коюп келгем, акыркы жылы 2022ден бери бар элекмин. Тиле каршы мени Кыргызстандан чыкканга баягы запрет коюп коюштур, баягындай. Кара тизмеде экенсизби? Кара тизме коюптур. Биздин кинобузду тарткан бир бала баягы суранып келип, байке мага жардам бериңиз, жана кредит алып аттым эле, мондай аппаратура кино тарткан чоңунан сатып алып аткам, поручитель болуп бериңиз деп. 2 жыл ошол банкта төлөй эле экен, мен билет алып алып Сургут деген шаарга, Ноябрьский, Ханты-Мансийский ушул 5 шаарга концерт уюштуруп, менин концертим. Чакырып аэропортко барганда. Өзүңүздү текшерткен жоксуз да, ойлогон жоксуз да. Мен мурда Россияда иштеп жүрбөгөн киши болсом, каяктан кара тизмеге кирип калмак элем. Барып келчү элем да Россияга. Россиянын 20дан ашык шаарына барып келгем. Көп жолу баргам, тойлорго баргам, заказдарга, анан аэропорттон ушундай болуп калды. Уже концертте эртеси, бүгүн эртең концерт, бүгүн кетип. Ошондой болуп калган. Ошондон бери эми тиги жигит дагы төлөй эле экен. Анын үстүнө мен 2-3 жылдан бери өзүм баягы сыноо менен алек болуп, эми өзүмө келип аткан учурумда баягы Кудай таала ар кимге сыноо берип турат. Айрыкча эркек кишинин башына сыноо келсе, бул жакшы нерсе деп кабыл алыш керек. Бирок баягы көпчүлүк өзүн кармай албай, чөгүп кетип, башка болуп кетет. Ошого мен өзүм кармап, сыноо келди аябагандай. Көптөгөн жакындарым бар эле, досторум бар эле, агай-инилерим бар эле, бүт бардыгын мындай неме болуп алдым да. Таразага салдым. Таразасы, тараза эмесиби, кыскасы бардык нерсе салынып, өзү ошондой болуп калган кези. Анан ал жөндө кайрылгым келбей атат. Муну үстүрттөн ушундай эми өзүмө келип аткан. Маектериңиз мага эң жакпаган жери айтайынбы? Адамдардын эми бар эле эмес, баарыбыз бар экен да, ар бир инсандын башынан өтсө керек бул нерсе. Баягы сыноо, башыңа кыйынчылык келгенде билип аласың кимдин ким экенин деп калышат го. Ал деле туура эле сөз. Баары бир мындай мага жакпаган жери адамдардын көпчүлүгү мындай неме экен да, көпчүлүк болбосо да мага менин эмелеримби, ушундай баягы 200 баягындай адамдарды бар ошондой жаман адамдар ушул дүйнөдө дагы жашап атканда мен таң кала берем да. Себеби доомат кылган, баягы жок сөздөрдү комчулук айткан, артыңан сүйлөгөн, алдыңан сүйлөгөн, кыскасы ушундай нерселерден жүрөк уже неме болуп калды да. Анан башында жиним келип жүрчүмүн, ачуум келип, анан кийин уже көнүп деле калдым. Себеби бир молда экебиз андайга көңүл бурбаш керек да. Шеф жараткан өзү ордуна коет деп кыйла көңүлүн көтөрүп ушундай болуп жүрдү. Кудайга шүгүр, эми ошол мен жөнүндө айткандарын ичпедим, чекпедим, ажырашып кетпедим, камалып кетпедим, ушундай сөздөр чыгарып жүрүштү да мен жөнүндө. Саламатсыздарбы? Мен Канат Шанаевди качан сатира аткарат деп күтүп отурам, телевизордон жыла албай дейт. Жана эле аткарып берди го. Не дешиңер? Сатира аткарып берсин да. Сатира аткарган, сатираны адамдар менен, шериктер менен ойнойт. Силер менен сатира ойнойлубу? Не ойнойлубу? Сен тапшырма берелиби? Мен билет алгыч болбойм. Немеде кыз бала атага күйүмдүү болот деген сөзгө ишенесиздерби? Ушундай сөз барбы элибизде? Кыз бала атага күйүмдүү болот. Менин кыздарым жалаң кыздар да. Жада калса үйгө келсем, түнкү саат 3тө дагы күтүп турушат да, неме уктабай. Ата деп келип кучакташат. Аябай мындай чарчаганын басылып калат. Чарчооң басылат, сүйнөсүн түнкү саат 3тө кучактап атса, уктабай. Ата деп келип 4-ө, 5-ө, 5 жактан. Анан апасы кучактаса кайра чарчап калам да, ошого. Кыз бала атага күйүмдүү деген мисалы, баягы киребеште бут ачып кирген тряпка болот го. Ошону болсо да үстүңө алып келип жаап коет да, уктап калсаң, ошондон билип калдым күйүмдүү экенин. Ушундай эми
Кудай таala ар кимге уул перзент берет, кыз перзент берет дегендей буга өкүнбеш керек, бул тагдыр. Сиздин үйдө үстүңүзгө өзүңүз айткандай бут арчаган тряпканы болсо да жаап койчу кыздарыңыз бар экен. Менин үйүмдө жалаң эркектер бар, тамагын ичип туруп эле туруп кетет. Артынан жаз кылжырап чуркап, "Эй, тиги идиштерди алып кой, муну ордуна коюп кой." Ал 2-ге чыккан, 2-2,5га чыккан кызым жаап койчу эле ошо кичинесин. Демек ошого акылы жетип атат да, муну үстүн жаап кой. А кыз уул бала ага башы жетпейт да. Керек болсо мисал 5-6га чыккан уул бала менен кыз баланы салыштырып көргүлөгүн. Ишенбесең, бүгүн барып салыштырып көргүлө. 5-6га чыккан кыз апасына жардам берет, коноктор, меймандар келсе жардам берип аткан, мейман келбесе деле үйдө иш кылып аткан, апасына жардам берет. болот. Ошол эле 5-6га чыккан баланы 16га чыккан баланы карасак деле отурат, 5-6да эмес. Урганы бар. Бешимде эле отурат. Конок келе, мейман келе, сен эмне болуп атасың? Кызыктырбай, телефон болсо болду. Ушу айырмасы бар экен да эми кичинесинде. Туура. Эми кайсыл суроону тандап алдыңыз? Кайсыл сизге жакты? Бизге 5-3 суроо келди. Кайсы суроосун? 504 аягы 055 373. 504 деген экөө бар экен. Үчөө келди. Окуп берейинби кайра? Канча суроо экен? Аябай узун жазган суроо келиптир. Аягы 504 менен бүткөн абонентибиз. Жеңилкөң бүк барып келели деген көрүүчү көрөлү. Гүлжигит байкем бар экен. Футбол ойнап. Биз эфир бүтүп атабызбы? Ошо жыйынтыктап сиз жеңүүчүнү аныктап берсеңиз, биз жеңүүчүбүзгө 2 билет берели, 2 чакыруу билетин. Неме кандай десем, эфир соңуна чыгып атыптыр эми. Мен азыр эле отурдум эле го, уже сүйлөшүп отурганда баягы убакыт баттатат да. Машинада айдап кетип атсаң деле, сүйлөп кеткиле, уйкум келип атат. Жол арбыйт деп калат го, ошондой сүйлөшүп отурупбуз, демек биз адреске жетип калыппыз. Канча киши суроо ошондо? 4пү? 4-6. 6. Келиңиздер ошо анда баягы мындай бөлбөстөн неме алып, ушул 6 суроого тең баарына 2ден билет берели. Мен да билет берейин, ошо Кудай кааласа. Болсам дагы Кудай берекесин берсе, жакшы. Кыргыздын жигиттери өзү негизи накта берешен болот, мынакей Канат мырза дагы бүгүн ошол Кыргыздын ар бир эр жигит мырзасы берешен экендигин, колу ачык экендигин көрсөттү. Ар бир суроо берген телекөрүүчүгө 2ден чакыруу билетин берди. Эфирден сырткары дагы мына ушул экран астындагы номерлерге жазсаңыздар, биз сиздерге кантип, кайсыл жерден чакыруу билетин алып кетесиз, толук даректүү маалымат беребиз. Эми сизге эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз, концертиңизге чакырып алыңыз. Келиңиз. Сиздер айткандай ушул элибиз кыргыз эли кеңпейил, берешен, боорукер адам элибиз да. Эч кимге жөндөн бирөөгө тийишпейбиз. Бирөө тийишсе, анда да мелдейбиз, 2-3, үчүнчүсүндө жаман кылабыз. Ошого биздин элдин кеңпейилинен ушул кыргыз болуп жаралып, ушул кыргызстандык болуп калганыма аябай Кудайга шүгүр айтам. Анан сиздер айткандай өзүм да колум ачык, берешен. Ушундай адаммын, эч кимди мындай капа кылгым келбейт. Бардык нерсе көңүл туура келип калса, мисалы мен көпчүлүк тойлордо деле мындай баасын деле мынча деп талашып неме кыла бербейм. Жок, мынча калып барам дедимби, мынча калып барам деп экенсиз. Көңүлүңүздө болсо, ал адам ыраазы болгондон даже ашыкчасы менен неме кылып коет. Ошон үчүн бардык нерсе баягы көңүлдөн дегендей. Ошол эми асманыбыз ачык болсун, жакшы күндөрүбүз болсун, өлкөбүз мынакей байкашыбызча мындай өзүбүз деле жашап атабыз да, ошол өнүгүү жолунда. Жаран катары, ушул Кыргызстандын тургуну катары буюрса алдыга кадамдар жылып атат. Бардык нерселер жылып атат. Маданият жагына дагы биздин эл журт башкарып аткан биздин жетекчилер ушуларга да көңүл бурулуп калса, Кудай кааласа, менимче бардык жакка көңүл бурулду. Ушул маданият чөйрөсүнө да көңүл бурулуп калса, андан да сонун болот дегендей. Ошол тынчылык болсун. Кудай таала дайым бизди коргосун, колдосун, жакшы күндөрүбүз көп болсун. Ошол сиздерге дагы ийгилик. Алдыдагы концертиңизди сиз күткөндөн дагы жакшы маанайда өткөрүп алыңыз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мына ушул чыгармачылыктагы 20 жылдык жолуңуз баягы байсалдуу болсун, сизге жугумдуу болсун.
дагы көптөгөн сизге мартаба алып келсин, ийгилик алып келсин. Рахмат айнайын. Рахмат айнайын. Концертке келгиле 26-сында ким бош болсоң. Ошол жерде сүйлөшөбүз, ошол жерде рахмат айнайын. Кел тургула эфирге деп силерди айда берейин. Рахмат аксыга. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде эфирде Куудул Парадис маданияттын мыкты кызматкери Канат Шаанаев болду. Буйруса 26 апрелде эгерде сиз дагы күлкүнү сүйсөңүз, же болбосо маанайыңызды көтөргүңүз келсе, анда мына ушул биздин Куудулдун концертине барсаңыз болот экен. 20 жыл сахнада Күлкү сынам калкыма деп аталган концерти спорт ордосунда болот экен. Баарыңыздарды күтөбүз. Ал эми бизден алыстаңыздар, сиздер менен рекламдык паузадан кийин жолугушабыз. Ооба, азыр жарнамалык тыныгуу, анан кайра коногубуз бар. Ошо. 26 апрель Бишкек шаары спорт ордосу маданияттын мыкты кызматкери Куудул Парадис ырчы Канат Шаанаев 20 жыл сахнада Күлкү сынам калкыма аттуу жаңы программадагы күлкү кечесине чакырат. Аялдарды караганга болбойт, бизге макруу болот. Концерттин коноктору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков, Талант Анарбаев, Кылмайып жүргөн жакшы экен. Гүлназ Чыныбек кызы, Укмуш Дербиш, Кундуз Таштаналиева, Эмил Алимов, Нурхат Токтурбеков, Азада Акимжанова, Кечен албаруучусу Жунус Түгөлөв. Сурат билүү телефону 0222 1204 56 0556 89 83 83. Башталышы саат 19:30-да. Билеттер кассада сатылууда. Демек, Канат Шаанаевдин тамашасында жолугушканча. Сен Дубайдан коюп биринчи Мөлбулакта кредитиңди төлөп койгун.